Расмий Киев Газпром компаниясына карыздын алгачкы бөлүгүн төлөп, өткөн жумада евро биримдиктин ортомчулугу аркылуу түзүлгөн макулдашуунун талаптарын аткарганын билдирди. Мамлекеттик Нафтогаз Украина ишканасы 4-ноябрда Газпромго $45 миллион которду. Москва быйыл июнь айында карыз менен кошо эсептегенде келерки жыл үчүн $5 миллиард 3 миллион алдын ала төлөөнү талап кылган. Көгүлтүрөткө болгон бааны жогорулатып, газ берүүнү токтотуп койгон эле. Мексикада Игуала шаарынын мурдагы мэри кармалды. Ага сентябрь айында өткөн студенттердин митингинде ок чыгарууга буйрук берген жана ошондон кийин 43 студенттин жоголушуна катыштыгы бар деп айыпталууда. Такталган маалыматтар боюнча дайынсыз жоголгондорду полиция кармаган соң бөлүмгө алып барбай кылмыштуу топтордун колуна өткөрүп берип салган. НАТО орус аскерлери Украина чек арасына жакындап жатканын айтып чыкты. Бирок так сандар белгиленбеди. Уюм Россияны жикчилдерге курал-жарак жеткирип окутуп жатат деп айыптады. НАТОнун баш катчысы Орусияны Ислам мамлекети экстремисттик тобуна теңеди.